Саламатсыздарбы достор, бүгүн сиздер менен файлдар тууралуу өтөбүз. Файлдарды кантип бири-бирине копировать этүү тууралуу өтөбүз. Негизинен файлдардан мурун java.io пакети менен таанышалы. Бул java.io пакети. Бул негизинен пакет java.io. Мына java.io пакетин биз бул жака импорттоп алдык. Бул жерде жылдызча белгиси io пакеттин ичиндеги баардык класстарды, данныйларды алат. Ошол үчүн жылдызча белгисин койдук. Ал жерде кандай функция болбосун баарын бизге колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Жана ошондой эле биз буга чейин exception эмне жана аны кандай колдонуу керек, өзүбүздүн колдо кандай жазсак болот, дал ушул нерселерди өткөнбүз. Ошол сыяктуу эле throw сөзү менен биз ачкыч сөзү менен биз exception'ды толук түрдө ала алабыз. Бул main'ди дагы дал ушундай иштетсек болот. Жана ошондой эле бизде бул жерде дагы бир функция бул file input stream. Бул класс негизинен ин барабар null. Жана ошондой эле file output stream. Out деп туруп, бул барабар уже 0 деп туруп, биз буга чейинки колдонулган класста эч нерсе жок экен, 0 экенин көргөздүк. Негизинен бул file input stream классы бул бизде маалыматтарды, текст биз бул жактан кандай файл берген болсок, ошол тексттерди окуйт, ошол файлда кандай тексттер болсо, ошолорду окуу үчүн file input stream деген классты жана функцияны колдонобуз. Бул жерде file output stream деген бул атайын жаздырып алуу үчүн же болбосо бизде бош файл берилген болсо, ошол бош файлга мурунку жазылган башка файлдагы данныйларды ошого кайра копировать этип ала алабыз. Азыркы биздин задачабыз бир файлдан экинчи файлга кантип копировать этебиз. Дал ошол нерсени үйрөнөбүз сиздер менен. Ал үчүн биз могул жерде test project дегенге мышканы бир басып туруп, оң жагын басканда бизде бул жерде new деген сөз, new дегендин ичинен file дегенди тандайбыз. Бул жерде мисалы файлдын ичине input деп көрөлү. Input деген биздин файлыбыздан input.txt input'тагы данныйларды output деген биздин файлыбызга копировать этишибиз керек. Андан кийин биз экинчи файлыбызды алалы, output деген файл. Бул жактан файл кайра эле output.txt. Enter. Анда эмесе биз input'ка өзүбүз каалагандай бир данный беришибиз керек. Ал үчүн биз бул жактан Chrome'га кирип туруп өзүбүз каалагандай эле бир текстти копировать этип алалы. Мисалы мен жөн гана текстти эле жаздым. Текстти эле жазамын. Текст кыргызча. Мисалы бул жерде мен каалагандай эле бир текстти тандап алдым. Мисалы Wikipedia текст дегенди алдым. Жана бул жердеги экинчи параграфты копировать этип алып, биздин биринчи input деген файлыбыздын ичине дал ушул текстти салдым. Ана мисалы бизге дагы түшүнүктүүрөөк болуш үчүн аны бир аз enter баскычы менен кийинки сапчага түшүрүп коеюн. Мына биздин текстибиз дал ушундай жайгашты. Ал эми ушул нерсени биз output текстке түшүрүшүбүз керек. Программанын жардамы менен output'ка копировать этип коюшубуз керек. Биздин учурда көргөнүңүздөрдөй output файлыбыз бош. Анда эмесе сиздер менен дал ошол нерсени көрөлү. Сиздер менен буга чейин биз try блогу менен таанышканбыз. Try'дын ичинде биз эмнелерди колдондук? Мисалы in new биз жаңы file input stream деген. Бул жерде input stream деген файлдарды окуу классынын жардамы менен анын объектисин түзүп алабыз жана input деген файлыбызды тырнакчанын жардамы менен анын ичине салабыз. Жана ошондой эле бул жакта бизде out деген өзгөрмөбүздүн ичине дагы дал ошол сыяктуу output stream деген файлдарды жазуу классынын жардамы менен анын объектисин
түзүп алабыз. Out деген faylыбызды тырнакчанын жардамы менен анын ичине салабыз. Анда эмесе биз сиздер менен биринчи өзгөрмө жарыялап алалы. Int бул бизге эсептөө үчүн керек. Мисалы бизде бул жерде атайын файлыбыз бар. Ал бизде буга чейин эскерте кете турган болсок, ар бир нерсе 0дон башталат, минуска түшпөйт дегендей. Дал ошол сыяктуу бизде count деп эсептөө функциясын куелу. Эсептөө үчүн атайын бир өзгөрмө жарыялайлы. Жана ошондой эле бул жерге while циклын буга чейин көргөнбүз сиздер менен. Дал ошондой сыяктуу эле бул жерге count бул барабар болсо in.read деген бул окуу деген. Биз бул функция менен тааныш элебиз. Негизи бул input текстти, то есть бул жерде in деген атайын файлыбызга бул жактан биз өзүбүз колдо түзгөн файлыбыз ыйгарылган. Дал ошол файлды окуу үчүн бул жерде бул файлыбыз барабар эмес болсо -1 деген атайын бир команданы жаздык. Бизге шартты койдук жана ошондой эле бул жерде анда бизге out то есть out деген файлыбызга түшүр деген ошого жазып бер деген команданы жазышыбыз керек. Анда биз out. Бул жерде биз read деген колдонсок, out деген write деген функцияны колдонобуз. Жана ошондой эле бул жерге int деген нерсени алып атат. Бул жерде биз ага чейинки өзгөрмөбүздү уже киргизип бүткөнбүз. Бизде count биздин учурда. Жана ошондой эле бул жерде карай кетсеңиздер, бизде буга чейин catch'ти же болбосо кайсы бир функцияны колдонгула же блокту колдонгула деген атайын IntelliJ IDE'ден чыгат. А биз бул жерде catch эмес, finally деген блокту колдонобуз. Бул жерде өзүңүздөр көрүп кеткендей эле if эгерде биздин буга чейинки баардык киргизген данныйларыбызды 0 болбосо, анда чыгарышыбыз керек. Же болбосо аны сөзсүз түрдө бул программаны жабышыбыз керек. Эгерде биз catch'ти койбосок, анда бул жерге жазалы. In бул барабар эмес болсо, 0 болсо, анда бул жерге in.close деген функцияны колдонобуз. Ошондой эле экинчиси бул out. Out'та бизде 0 эмес учурубузда 0 болбоду. Ошол себептүү аны да ал программаны да жабышыбыз керек. If out бул барабар эмес болсо 0га, анда бул жерге out.close деген функцияны колдонобуз. Жана ошондой эле биз программабызды иштетип көрөлү. Биздин программа иштеди. Биздин учурда бизде input'та дал ушул тексттер болду. Эми output текстти көрөлү. Буга чейин бизде бош болчу бул файлыбыз. Анда эмесе мына көргөнүңүздөрдөй эле output'ка бизде баары input'тагы тексттин баары output файлыбызга копировать болуп түштү.